Men Angliyaga barıp klubinka tergim gelbeydi. Andan görök Kırgızstanda iş kılsa bolot eken tugandar. Azı Kırgızstanda en jakşı biznes blogerlik eken da. Jakşı jer hiç kimge жооп бербейт экенсиң. Көргөнүн тартып чыгарып кое берет экенсиң. Анча мынча чыдап коюшуң керек, жакпага жеп калсаң. Бирок нормальный эле экен. Жақсы жері қамалып кетсең, охо, ел суыры болады екен, Любой қылмышты қылсаң болчу да екен да. Ана ушу блогерлік еле қылайын дедім, темселеп барып, анан бирөөнүн жерине бар, анан ал жактырын жыргалын көргүчө мына жерден отуруп эле көзүңө көргөнүндө тартып коесуң да. Карачы, андай карачы. Көзің ара айдайсың бе? Қандай көзің ара дейді? Қарачы не қылды? Жерме құз кесің сені? Қандай мен сен өзің сүзіп ал? Келіп сен мен сүзіп отмайсың бе? Қандай мен сен сүзіп атам? Менге қойып қочасыңға бері кел, сөйлешеlim. Мен не? Көзіңе қарап айдайсың. Көзіңе міне жалғыздарақ көрініп отам ортада. Нарарақ үміт келетші ғой. Теппе, алмай. Не ола? Берке дейм. Сен бала? Қойчелі, дардыңды қойчелі. Sen Lexus'en be? Men ne oldu? Çok olacak, az aytan bolğun. Sen Jiguli mi? Ova. Sen süzüp ettin o bulacak tabii. Kaçtı sen? Ben telefonu tartıp kaldım. Kaçtı? Bir gele. Gele, normal süreç ol, gelmeyiz. Sen ızlar oyan kançalık işin be çölüne, koy çölüne. Bulçak kaçtı? Koy deyim ben tabii. Koy deyim abi. Gel, kaçtı bırak sen, вообще nikah saymadan. Beyle, hızıldavayla akçasını berip koysan az, Jiguli hazır akça olur. Anan gayı gelsin de bari utlasın sen. Ben tartıp kaldım o. Ben blogerim. Kim? Blogerim. Nursto ne oldu? Sen kaçtı? Вообще nikah sayma. Төлөп бересің. Төлөп бересің. Же жаңа бересің. Қандай төлөп берет? Sen gayı çakırbaysın. Азыр мен чай байке, мен өзүң көрдүм. Мына картошка жүктөп келатам. Ой, мен сенде күнөө жок. Бар менде видео. Түптүз келатсам мен капталдан чык даң эткенде урбады бе. Uyto, biricik görüşüp dan etme oturup koyun. Normal bирок senden ketken жок. Men gördüm. Gayına çakır. Любойын чыкыр чакырам эле. Хорошо, öyle. Жаңа алып бересің, же ремонт кылдырып бересің. Каждый деме деталына чейин, хорошо? Нормально сүйлөшүп алабыз. Андан көрө Жигулini көмүп койгон жакшы го муну. Ошоду, Жаңа алып берсе, Жигули айдабайт эле да бул байкуш бечара делечи. Сагам не болду, брат? Качты. Мен просто акыйкатты айтып коет Алло. Качты, брат. Мына жерде мен сүйлөшүп алайынчы. 570 келди, мен Жигулим уруп кетти. Ошону разборкалаш берип коюңузчу. Oldu. Sen gayı mene süleşsen, bizi bukpayçı da yola gelsin. Сасык турбайсың сен, Şuraya sarsın o zaman. Yaşta gaylı. Сасык турбайсың сразу. Çok ciddi le. Assalamu alaikum. Yaşta. Lexus seniki mi? Çok nege? Просто Lexus var kişi de turasın o mu o yerde? Meniki Passat. Passat mı? Ha sen kimsin? Ben Güve. Güve? Blogerim ben tigileki dıtıpısını görüp daha tartip kalmadın mı? Lexus kim ki? Lexus tigi tompak bulanın ki. Uşul. Bundan getip kaldı. Salamu alaikum. Александр. Документтерди берип коесузбу? Не документ? Тиги үйдүн кызыл китеби дегендей. Не дейт да? Машинанын документ, право. Документ эчтеке жок, брат. Кимики машина өзү? Атамдын машинасы. Анда атаңызды чакырыңыз. Сиз Чакырам эле. Чакыр атаң чакыр. Эмне кыйын экен, брат. Мен сени адын сүйлөшөлүн десем болбой койдуң, 6 секундта чакырам азыр. Мен сени 6 секундта? Өзүм төлөп алам. 6 секунд дейт. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Өзüm ne aldım, ne oldu? Bundan ketken yok, bak sen bu dardandamak bile. Ben buna yolda tüpüz gerekkan bolçum da, burada kartoşka çıktı alıp, özüm bazardan gelattım, gelatsan da 500 etmiş. Kimisi geldi? Geldi, atası geldi. Saçmayla. Gözüne karabay devaysın ya. Neydi? Ya teki falan mayıp kılıp koysan mı ne olur? Gözüne karabay devaysın ya. Emniye mayıp kılışım gerek abi. Ya maşinengde gözüne karabay devaysın ya. Kaysı maşinanı? Kaysı maşinan deydi da. Teki Lexus seniki mi? Kanday beniki?
Теги Жигули сеники. Меники эмес. Ана эмне Жигулиси барга окшоп турасың. Силерге кандай турам? Меники Passat дейм, Passat мындай эле. Мен күбөмүн, апай. Ким? Мен блогермин. Блогермин? Ооба. Балаңар менен бул кишини сүйлөшкөнү мен көрүп калып тартып калдым. Экөөңү сүйлөшкөнү көрүп сен тартып алган блогер сенсиң. Ооба. Удостоверениең барбы? Я кандай акысы бар анан тартып алганга муну? Сиз эме кыялыңыз шорт аксакал окшойсуз. Ой, биринчи тактаңыз, караңыз. Я айтып атпайбы, тиги келип уруп кетти деп атпайбы? Ой, балаңыздан кетип атат күнөө. Галстугу барына дагы, галстугу жогуна дагы, формасы барына, формасы жогуна, муруту бар, муруту жогуна деле мыйзам бирдей иштейт. Эми кандай иштесе дагы акыр балада күнөө жок жеринен келип уруп атпайбы? Ой, балдардын баары текшерип атат, канчада келип урганы, каектен тормуз басканы, кандай болгон бүттүгүн баары көрүнүп турбайбы, аксакал? Анан кимде экен күнөө? Уят эми. Кимде күнөө анан? Күнөө сиздин балада болуп атат. Жигули нээси канан кийин? Жигули нээси аны ал тетяктан. Сенби Жигули нээси? Көзүңдү үймесиң, көзүңдү. Коркпочу, жакка эле чыгат. Аксакал. Көзүңдү үймесиң, көзүңдү. Бол. Настроенияны көтөрүп, көңүлдү көтөргөн кагылышуулар го бекте. Анчалыкка кетпеңиз, аксакал. Андан көрө сүйлөшүп, ызычуунун кереги жок. Жөн эле бүтүргүлө да. Бүтүрөбүз, ошо сүйлөшөбүз деп келдик да, бүтүрөбүз. Бүтпөгөн иш барбы? Анан келип ар кимди жакка чапкылап эле, өзүңөрчө эле байманап боло бергенine кереги бар. Ооба да. Бүт эле иш сүйлөшүп эле бүтүп келген. Мынакей сүйлөшөбүз эле. Мындай кылайлы. Канча менен бүтөт ошо? Камерам бар деп айтып койбойсуңбу? Камера бар, бирок иштебейт да. İştebeyt demeysin be. İştebeysen. Жо, мага кереги жок. Сиз андан көрө эле могул водитель менен сүйлөшөсүзбү, күбө менен сүйлөшөсүзбү, ишиңиздерди бүтүргүлө. Эгерде тез аранын ичинде сүйлөшүп бүтүрө албасаңар, айла жок, мыйзам жолунда стоянкага барыш керек, баарын апарыш керек. Чечип алыңыз. Водитель блогер менен сүйлөшүш керек ба? Сәл эртерээк айтып койбой элең анан. Эмне болот азыр? Блогер. Сүйлөшүңүз. Ассаламу алейкум, блогер, кандай? Ден соолуктан, иштери жакшы. Мен сен жанатан бери эле кызгандык менен тиги бала айтып келип байкабай эле сени сабап алган турбаймынбы? Сен блогер турбайсыңбы? Ким экем? Блогер экенсиң. Блогер бекен? Ассаламу алейкум. Жо, мен менен эмес, нар жак менен сүйлөшүңүз, нар жак менен, бул жак менен сүйлөшүңүз. Ушул жак. Ассаламу алейкум. Алексей. Рашот эле болдук окшойт, Сен деле мына экөөнүн болгон окуясын тартып алыпсың. Ушуну айтып, блогерсиң. Блогерсиң. Блогерлик деле бекеринен сен деле бала чака багам, тиричилик кылам деп жүрөсүң да, туурабы? Ошол. Ошол окуяны мындай териштирип мындай болгондой кылып айтып дегенде мындай чожай мындай эле айтып берип койсоң, кандай болду эле ошону айтсаң? Кандай айтма. Ошо турган берде. Анан ошентип кетишти. Болду, ошенткен боюнча эле токтоп калдыбы? Жок, ошентишинен ошоктон чыгып качты, ошентишинен. Жок, мындай кылып айтсаң, ошо ким келип атты эле биринчи, анан кимден кетти, ошо жөнүндө айтсаң. Ой, айтканда силер кичине ичи болгон окшойсуңар, Бетиң жок экен, кандай ичи болот, Кандай бет жок, апай? Жосо жолдун бул жагына чыгып, анан кайра бул жагына чыгып аттың чекесине. Мен жана жолдун тешиктеринен качып кетип аттым. Ула мынандай. Мен сени маз окшойт деп ойлойм. Биринчи сени кармап калбадымбы? Айтта жок. Маз эле очуду. Балаңар тынч эле светофорду уктап отурган экен. Светофор кызыл жашыл көчөдө карап отурган экен. Тиже силерден кетип калды, ошо тарс деп кетти анан. Мен да жакшы тартылбаган, зарядтып отуруп калбады.
Заряд мотоққа. Заряд. Негізі ушул жүгілі келіп сүзді? Жүгірі сүзіп алды. Біздің балада күнөө жоқ эле келіп алып тұрғаннан балаңыз күнөлүү екен дегенің қандай? Жоқ, чын, болғанды айтамыз да бізді. Болған. Бізді көріп тұрады. Эми блогер мырза бир келсеңиз. Туурабы? Туурасы туура. Бирок сен эмне 200-дүлөнүп атасың? Качан? Азыр. Эмне? Сен азыр мага бирди, бул жака бирди айттың. Еще сен чөнтөңө акча салган сайын сенин характериң өзгөрүп атты. Жемне Кыргызстанды блогерлер каалагандай калчап калгансыңарбы? Я, биринчи блогерден баштайт окшоймуш дейт. Жүрсөң? Отсаң, біз жөнө сүйлөшөлү. Байке. Байке, жүрбөйсүң бе? Жооп бересиң азыр. Байке. Мен таныбайм мен. Акыйкат жок экен, Акыйкат адилет жок экен. Бети жок. Акыйкат жок экен дейт дагы, бети жок десе. Байке бала. В общем эле көзгө карабайсың анан кийин жок эле жерге мурдуң келип алып тыгасың. Караштырыш керек да. Ким урганын билбегенге ким эмне кыласың мен күбөмүн деп. Туурабы? Балаңыз өзү не бересиз? Ким? Балаңыз уруп атпайбы? Балаңыз келип, өзүң чапчы, балаң уруп атат, башка кылып атат. Гайын чакырган сенби? Ооба. Кайсы тетиги жүгүлүбү сеники? Ооба. Бул Тико экен, меники эмес. Утилге тапшырайын эле деп калып тургабы жүгүлүң? Андан көрө мен, муну алдагы жүгүлүң нар жак бир жагын оңдо. Не кыласың гайыңы аралаштырып? Өзү чечип аласыз деп, бир отула жаңы эле машина алып алчы, муну темирге тапшырып болду. Айлантырып келип эле, балаңыз күнөлүү дейсиң да. Ким күнөлүү экен өзү айтсаң? Менен кетип калды окшойт күнөө байке. Айттым го кимден кетип калган? Жаңы эле кеткен. İlyas İmanaliyev, Çoğun Kastım, Batırbek Abakirov, Akılbek Abdiyev. Өзү бирөөнү күлдүрүш жаман кыйын да. Ырчылардыкы эле жакшы. Чыгат да кана кол чаап коебуз дейт, элдер кол чаап коет. Кудулдар чыгып папирой. Кана бир күлүп коебуз десинчи. Эч ким күлбөйт, карагылачы. Кана бир шаңды күлүп коебуз. Көрдүңүздөрбү, күлбөйсүздөр. Ошон үчүн уялбай эле бир шаңды күлүп коебуз кана. Десең да күлбөйт да. Кыйын ошо күлдүрүшчү. Сонун ушундай нерсени айтып атсаң, маңдайыңда бир болсундай болгон ыздоровый бир отурган болот да. Папырой ошондо сүйлөп көр. Сонун анекдот айтып туруп, эми бүткөндө элдин баары дуу күлгөндө жанагыл дагы деле турат да. Ошол жерден жарым сөзүң унутуп кирип кетип каласың. Негиз туугандар, азгы жашоодо таң калыштуу эч нерсе жок. Эч ким эч нерсеге таң калбай калды. Бирок мен таң калам туугандар. Мен эмнеге таң калам? Мен бирөө бир нерсени карап таң калып атса, мен ошону карап таң калам да. Бул эмнеге таң калып атат депчи. Таң калыш нерселер көп туугандар. Бизде айрыкча кыргыздарда өзүбүздө билип туруп сурайт же көрүп туруп сурагандарга таң калам да. Элементарный эле, туурабы? Концертке келесиң, отурасың. Бир 20 мүнөттөн кийин бир таанышың жаныңа келет го. Кандай жакшы? Концертке келдим дейт го. Сенчи деген адам жок да. Биздин үйдүн жанында бир мектеп курулуп атат. Мектеп экенин кошуна болгондор баары жогу билишет. 3 жылдан бери бүт элек. Бир аксакал бар, нарөт деле сурайт, берет деле сурайт. Балам бул эмне экен? Балам бул эмне экен дейт. Бир күн ушундай жиним келди, айттым. Аксакал, Америка базасын алып келип куруп атыптыр дедим. Десем, койчу, мектепкеби дейт. Айрыкча шаардан айлык барып калганда көп сурайт да. Кандай? Качан келдиң? Эртең менен эле жок элең го деп. Бая абеттерде эле келдим эле. Жана ак степ менен сен келдиң дейт. Ооба десең, бая көрдүм эле да деп коет, Мен туугандар буларга деле таң калбайм. Мен азыркы ырлар жөнүндө айткым келет. Ырлардын башка жака кетип калды. Мисалга, мурда ырлар элге эм дем берип мында патриот ырлар болчу эле да. Мына апаларыбыз билет, союздун адамдары, мындай ырлар бар эле. Жарышып жазда, күрөшүп күздө, элибиз эмгек менен эрденип күлгөн депчи. Караңыздарчы, кандай сонун патриот ыр эле. Азыркы ырлардан бери жалкоо болуп калыптыр. Мен бир уруктум мындай дейт. Чаткалдын тосын ашкандан кийин чатырда уктап жатканда дейт анасы. Ушунчалык да жалкоо ыр болобу?
Антен десем жақында бір ұрықтым мындай дейді. Орусаңыз тарынам, оруаңыз дейді. Оруш үшін да біреуден сұраш керек екен да. Жоңғыз, мен оруйын отам. Қапа болу өсім десе. Жоқ, ору беріңіз десе, барып больницаға жатып алыш керек екен. Мына Бақтияр байкен Адина деген ыры бар эле, бұл жайлы ырды алыш керек эле. Имен ырды атканда аркасынан бирөөсү келип чочуп жүрген да. Ушинтип Адина деп атканда аркасынан бирөө келип бак дегенде Адина. Ошодон запись кетип калган. Малика Дина деген карындашыбыз бар, жакшы ырдайт. Ырдап атканда Динареже аркасынан чымчып койгон жери бар. Мындай ыр текст бар го. Az gün kaldı жолугуга. Ошондо жакшы ырдасаң деп чымчыган да. Алма Шадаев деген бир иним ырдап жүрөт, жана Фаридам деген ырды. Мен айттым ага, Алмаз дедим. Бул Асылбек байкени сүйгөн дедим. Сен Фаридеже тең түшүң беле? Анан кантип ырдайын дейт. Кантип ырдамак элең? Фаредеже деп. Ушинтип ырдаса туура болот да. Ырлар мында башкача ырлар чыга баштады. Ырларга азыр таң кала баштады. Мында өзүңүздөр деле күбө болдуңуздар. Көл жакка эс алгана жөнөдүк, эки дос бала балыкчыдан тосуп алды. Оңой эле экен да ыр чыгарыш. Мен дагы туугандар ыр чыгарыш оңой эле экен деп аябай зеригип жатып, бир зериктим деген чыгарма чыгардым эле. Зерикпей угуп коесуздар, а? Зериктим, абдан эле зериктим. Зериктим, жаман эле зериктим. Zeriktim, ухмуш эле зерикtim. Zeriktim, ох, жаман эле зерикtim. Буну туугандар зериккенде угушуңуздар керек да. Анан мен ырларды элестетип көрсөм, бу ырлар жөнөкөй эле имиш сыяктуу болот экен да. Анан имиш деген ыр чыгардым. Кабыл болуп коюңуздар. Ыр эмес, жөн эле имиш темасы. Мен сени сүйгөн имишмин. Сен да мени сүйгөн имишсиң. Аны элдин баары билет имиш. Күздө экөөбүз үйлөнөт имишпиз. Той болот имиш, ошол чынбы? Чын эле имиш. Бул жөн эле имиш да. Негиз туугандар ушундай экен. Азыр мына ырлар казак туугандар бир ырды популярный болсо, кыргыздын ырчылары которо болуп атат. Кыргыздардын бир ыры популярный болсо, казак туугандар которо болуп атат. Бирок туугандар казак менен биздин ырлар мындай которо берсе болот экен да, жараша берет экен. Мына айырма анча да билинбейт экен. Бирок биздин ырларды өзбек туугандар которо болсо, вообще башкача болуп калат экен. Элестетиңиздер, жана Бекбор үй агабыздын шакарап деген ырын которо болгон экен, мындай болуп калыптыр домбара менен. Баргамман ош таманга, кыз излеп өзүмгө. Анакасы жок экен, көрүнмөйдү көзүмгө. Bitta saytı palakta, bitta güzel var dedi. İzle onu topkondiki topala. Yakşı körgen avkatin şekere. İzlep onu topkondiki topala dedi. Караңыздарчы, билинип калат экен. Ошон үчүн казак менен кыргыздар эле бирин-биринин которо алып ырдай берсе боло берет экен. Негиз туугандар, жашоодо ушундай экен. Бир адамдын күлгөнү бирөөгө жакса, бирөөнүн ырдаганы бирөөгө жакса, мага арноо концерт алып барган Гүлшан Молдоева эжебиздин үнү мага ушунчалык жагат. Сонун сүйлөйт да. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, силерге арналган арноо программа концертибизди баштайбыз. Караңыздар, сонун сүйлөйт да. Үйүндө деле ушундай сүйлөсө керек. Кокустан коноктор келип калса, саламатсыздар, коноктор келиңиздер, төрү жакка өтүңүздөр.
Kızım, telefonunda yediniz olsa atana çalчы. Bizge okşap bireler menен uruşup ketkende da kıyqır vay деп урушпайт экен. Жакшына эле туруп. Эже, билдирбай оозуңуз жаап, жакшына сүйлөңүз экен. Чоңыраак патрондар кайрадан эле концертибизди улантып, сиздерге төмөндөгү чыгарма сөзү Нуржигит Кадырбековдукуна жазылган, обону Батырбек Абакировдуку кабыл алып коюңуздар. Сүйүңдүн